Сиздин негизги душманыңыз болгон иблис да ыйлайт. Аны кимдер ыйлатат, билесизби? Сенин негизги душманың болгон иблис да ыйлайт. Сен анын ыйларын билет белең. Аны башка төртпөй ыйлатууну каалайсыңбы? Эгер кааласаң, анда тилават саждасын аткарган. Сен Алланын буйругун аткарып, саждага баш койгон сайын ал өксүп ыйлайт. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: эгер адам баласы тилават саждасын окуп сажда кылса, шайтан адамдар сажда кылууга буйрулуп аны аткарды. Эми алар үчүн бейиш бар. Мен болсо сажда кылууга буйрулуп, бирок аны аткарбадым. Эми мен үчүн тозок бар деп бетин тытып ыйлайт. Урматтуу бир туугандарым, силер Куран окуган учурда аят ичиндеги кээ бир сөздөрдүн асты сызылып турганын көрөсүңөр. Мына ушул белги сажда аят экендигин билдирет. Сажда аятын окуган жана уккан адам сажда кылууга милдеттүү болуп калат. Ооба, бул абдан жеңил иш, бирок анын сообу абдан чоң. Ошого карабастан кээде Куран окуучулар ушул аяттарга келген кезде окубастан калтырып кетишет. Балким, алар аятты уккан адамдардын мойнуна карыз болуп калуусунан коркуусу мүмкүн. Бирок мусулман адам эч качан сажда кылуудан коркпоосу керек. Анткени сажда кылуу ибадаттардын эң жакшысы. Сажда аяты окулган кезде Аллахка сажда кылууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Алар А'раф сүрөсү 206 аят, Рад сүрөсү 15 аят, Нахл сүрөсү 49 аят, Исра сүрөсү 107 аят, Мариям сүрөсү 58 аят, Хадж сүрөсү 18 аят, Фуркан сүрөсү 60 аят, Намл сүрөсү 26 аят, Сажда сүрөсү 15 аят, Сот сүрөсү 24 аят, Фуссилат сүрөсү 37 аят, Наджим сүрөсү 62 аят, Иншикок сүрөсү 21 аят, Алак сүрөсү 19 аят. Сажда аятын окуган адам ошол замат сажда кылса жакшы. Эгер ошол замат сажда кылууга шарт болбой калса, анда кийинчерээк көп кечиктирбестен аткаруусу керек. Сажда кылуу үчүн намаз сыяктуу эле даарат жана таза орундун болуусу шарт. Сажда бир эле жолу аткарылат да Субхана раббил а'ла, Субхана раббил а'ла, Субхана раббил а'ла деп 3 жолу айтылат. Жана Субханакаллахумма раббана ва бихамдик, Аллахумма гфирли деп дуа кылынат. Дуанын мааниси бардык кемчиликтерден таза Роббибиз сага мактоо болсун. Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир. Ал эми сажда аятын уккан адам бир орунда олтуруп, бир канча жолу укса да бир эле жолу сажда кылат. Эгер орун алмаштырып уккан болсо, анда канча жолу орун алмаштырышса, ошончо сажда кылуусу зарыл болот. Жогоруда айтылгандай, кээ бирки Куран окуучулар мына ушул сажда аяттары келгенде аны таштап окубай өтүп кетишет. Эмне үчүн десең, сажда кылуудан эринишет. Бирок, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул сажда сиздин негизги душманыңыз болгон иблисти ыйлата турган сажда.